Бир кызыгы апам Нурбүбү да ушул эле эжем турган айылда жашачу. Бирок мен чөт эжемдикине гана келип кетер элем. Эжем мага апам Нурбүбү тууралуу бир ооз сөз кылгысы келчү эмес. Мен да апам жөнүндө бир ооз сөз кылбай, ал кандай жүрөт деп алабалын караманча сурачу да эмесмин. Кокус ошентсем эле чөт эжеме, энеме деги эле дүйшөнүн тукумуна жасаган өтө чоң чыккынчылыгым, саткындыгым болот деп ойлочумун. Эжем менен апам кезинде бири бир тууган жеңе, бири бир тууган кайын сиңди болгон менен бир айылда жашап туруп таптакыр катташпай, киришип чыгышпай калган экен. Эжемдин Нурбүбүнүн атын укканда чок баскандай секирерин башынан билсем дагы, апам да чөт эжемдин атын укканда итетайы тутулуп кетерин мен аны менен катташкандан кийин билдим. Кыскасы илгерки кайын сиңди менен жеңенин ортосундагы өчөгүчтүктүн оту экөөнүн жүрөгүнөн өмүр бою өчпөгөн бойдон калыптыр. Мен да өчүрөм деп убара болгон жокмун. Ар кимисинин жарасына тийбей, ар кимисинин ыгы менен жашадым. Апамдыкы өз башы менен кошо кетти. Эжемдики азырда жүрөт. Апам Нурбүбү менден туккан эжемди гана сурачу. Ошол улуу кайын сиңдим кандай жүрөт? Ошонум жакшы эле айланып кетейиним. Сени да ошол бакпадыбы дей берчү. Адам деген кызык болоттур. Бөлөк бөтөн кишилердин жамандыгын оңой кечирген менен жакын кишилердин жамандыгын такыр эле кечире албайт экен. Сабактан качмай деген агесте түшүбүзгө кирчүмүз. Баланчанын баласы сабактан качыптыр деген сөз ошол үй бүлөнүн кадырын кадимкидей түшүрүп, айыл ичинде шагын сындырып салар эле. Күтпөгөн жерден Үсөк акенин менден 2 класс жогору окуган баласы Алжандын сабактан кача баштаган айылга дүңдей түштү. Бир күнү эле таң атпай сабакка барсак, Үсөк аке атын атырылтып, "Атаңдын гана оозу курайын, мектептен гана качасың, качкан кандай болорун көрсөтөйүн сага" деп ызырынып, колу буту аркан менен чырмалып таңылган Алжанды дыргаяктатып, кардын үстү менен талпак сүйрөткөндөй сүйрөтүп өтүп кетти. Алжандын мектептен качканын ошол бойдон экинчи көргөн жокмун. Жайдын толуп турган маалында этек жеңи жап жашыл бактара чулганып, чоочун көстөргө токой болуп көрүнгөн тоонун этегиндеги бистин айыл күз келип кеткенден кийин жаманын да жакшысын да жаап жашыра албай калган кедейдин кейпине келе түшөт. Ошондо жалбырагы тонолгон бака теректери арбайып тарбайып, чөптөн бөлөк эчтеке эгилбей куурай басып жаткан агароттору, туш келди кыйрайып жыгылып жаткан зымжыгаштары, атчан жөөчөн адамдары, чатырлуу да чатырсыз да тамдары, куйругун кагалгасына такап алып үрүп турган иттери, сени тиктеп күлүп турган балдары, балдакчан зымгарагайлары менен жыртык бастырмалары, өңү кара күрөң тартып эскирип, былтыркы кыштан артып калган үймөк чөптөрү, машина өтсө эле бат менемдин эски талпагындай болуп чаң асманга сапырылып тура калган көчөлөрү, 2 фляг суу артынып кыбыңдап келаткан балакайы, кыдыңдап келаткан эшеги, курт кумурска көрсө баса калып чулкап бараткан тоогу, тоогун кубалап бараткан корозу, ысыктан качып барып бактын көлөкөсүнө жата калган көлөкөсү, ошол көлөкөдө жаман төшөгүн жамап жаскап олтурган кемпир кесеги, эчтемке менен иши жок, киндигине жетпеген көйнөк кийип алып, кара шалтак болуп көтөнү көлчүктө өзү баткакта ойноп олтурган наристелери көзгө тартыла берет. Айылдын жолдорун асфальтташ керек дегендерди көп угам. Асфальттеп эмне кереги бар? Жамгырда ылайынан, күн ысыкта чаңынан арылыш үчүнбү? Айыл мына ушул ылайы, чаң менен айыл эмеспи? Сыланып сыйпанып, көкүрөгүнүн жарымын ары калтырса, жарымын бери чыгарып, колу буттарынын тырмагына чейин боенуп алган шаардык кыздарга окшогон айыл да айылбы? Керим аке. Сарыкөбөндөрдүн көчөсүнүн башында Керим деген акебиз жашайт. Сарыкөбөн биздин уруунун бир уругунун аты. Кесме жасаарда эле жеңелерибиз колубузга 15-20 тыйын кармата салып, "Тур, Сарыкөбөндөгү Керимдикине барып саби сап келе кал, пияз сап келе кал" деп эле жумшап турчу. Тызылдап барып ап келе калам. Керим акебиздин агыротун көрүп алып аябай суктанам. Керим акебиздикиндей эле куурай басып жаткан агыротун жап жашыл кылып, чатыраш дептердин көзүн окшотуп, чарчы көзчөлөргө бөлүп, жөөк кылып уялап, сол кылып кырдап, биздин айылдыктар өспөйт дегендин баарын өстүрүп, баарын айдап салчу.
эмнелер гана жок. Жүзайы, чесногу, кызылчасы, капустасы. Айтор биз ат башылыктар аттарын билбеген дагы башкалардын баары бар. Иретин, тазалыгын айтпа. Карап эле тургун келет. Бир жолу кесме куюп берип атып, жеңем ошол керимди жерге сууга тийгизбей, төгүлүп чачылып мактап олтурду. Карачы керимди. Алакандайлагар отуна айдабагандын баарын айдап, өстүрбөгөндүн баарын өстүрүп салды. Колунан баары келет. Эркекте ушуну айт. Бара-бара балчелек кармап, алым өстүрөм деп жатыптыр. Биздин огороттун болсо кейипи бул куурай басып эшек оттобой калды деп жеңем кейип кепчип, биз билген да билбеген да жашылча жемиштердин бир тобунун атын айтып бижиреп атты. Мынушундан кийин акемдин жаак эттери түйүлүп, өңү да, чекирейген көзү да көк жашыл болуп бузула баштады. Мандаш токунган ордунда молоташтай уюп, көк таштай көгөрүп, муштумдай мыкчылды. Жерди кысыл муруттар эки уртан чыга каччудай кооп чыкты. Чыйт түкүрдө эле түкүрүү жеңемдин башынан 2 метрдей алыс барып, босогого чалактай чабылды. Өзүнөн өзү өйдө көтөрүлүп бараткан колу төбөсүндө такай илинип турчу камчысына чак жабышты да, ала коюп жеңемди жонтулаштыра басып алды. Бас жаагыңды. Андайда чөпкө талгак болуп атсаң, керимге барып тийип ал. Ошондо жыргайсың. Жеңем тилин сууруп алгансып тып эле басылды. Унчукпастан шорулдатып кесмичип кирдик. Акем керимдин чөп чары менен ойда даамына чыккан жеңемдин кесмесинин эки чоң чынны басып алып, тойгон курсагын сылап, чылымын түтөтүп сыртка чыкты. Чыгып эле керимди сөктү. Мичурин болуп кеткенсиген инең дурайын, көрөм байып кеткениңди. Ушинтип тоок окшоп өмүр бою жер чукурап жүрүп жарбай өтөсүң да. Кудайдын тим жаткан жерин тытмалаган инең дурайын. Керим акенин мен алып келген чөп чарыга ушинтип бир үй бүлөнүн дүйнөлүк согушуна тамызкы боло жаздап барып токточу. Ошол салтта жок жосунду баштап, Кудайдын тим жаткан жерин тытмалаган Керим аке капуста, сабиз айдап байыйын деди дейсиңби? Агесе антип байыганга качан эле мүмкүндүк бере койчу эле. Малынан башка жарый турган кирешеси жок. Бирок бала бакырасы алма, жер жемиш көрсө топурагына арчыбай туруп баса калып жеп, өстүрөлү десе өйдө тура качкан ат башылыктар огородторуна биртип көксөк айдап алса, арзыбаган жашоо турмушуна бир аз тээк болор беле деп ойлогондон бөлөк эмне жамандык кылды дейсиң? Ошентип Керим аке жас келери менен ат башылык дунган ашналарынан ургап келип сээп, эшигинин алдына гүл эгип, балчелек кармап, бал тартып, бакшагын бутап, огородуна айдай берди. Аны менен жанаша жашаган акелерим болсо Керимдин сарт болуп кеткенин сөгүп, иштери күйүп, көрө албай, короолорун ыпыр-сыпыр менен куурайга бастырып, кенедей чырпык тигип алганды намыс көрүп, жарыбаган малынын туягын санап, кык жыттанып, ыш жыттанып жүрүп өмүрдөн өтүп кетти. Жашылча жемиш жөнүндө кеп кылсаң эле, энесин урайын ат башыга да бирдеме өсчү беле. Ата бабабыз жер чукубай эле жан баккан деп, кагынып күбүнүп, сөгүнүп сагынып туруп кетишчү. Биздин айылда Керимдикинен башкалардын баары огородторуна эч нерсе айдачу эмес. Суу болсо сугарып алып чөбүн чапчу. Сугарылбаса куурай басып жата берчү. Энем экөөбүздүн огородубуз жок болгондуктан мен огород деген эмне экенин билбей өстүм. Андан бери канчалаган суулар акты. Бирок ат башыда дагы эле ошол кездеги акелеримдин ордун жоктотпой, куду ошолорго окшоп, биз деген калаалыкпыз, мал сал кармагыдай шартыбыз жок деп, райондун борборунда жашаганын колко кылып, түкүрүгү кайра өзүнүн бетине түшүп атканын билбей, кышы бою жатып алып асманга түкүрүп чыккан, кышы бою көчөнүн 3 кошкон жеринде кара көк тартып аркы терке басып, арагаңдып турган куучурен инилерим да жок эмес. Бир жолу бизден деле ошол кезде Токсоба деген укмуш бай чыккан экен. Кайран кишини кийин Совет өкмөтү малын ортолук алып, өзүн орунборго айдатып жоготуптур десем, кебелип койбой. Энесин урайын ошондой байдын. Миң сандаган кою туруп, жалаң өлгөн койдун этин жеп, бит деген жаргак шым менен жүрчү экен деп атпайбы? О Кудай ата, сен кайдан билесиң, эй? Же эмне Токсоба бай менен чогуу эт жеп, чогуу жаттың беле десем, билебиз да дейт. Мурдун балта кеспей. Десе эле бирдей турмушта жашаган, коңшу колоңдору эчте көспөйт деген ат башыга тытынып чеснок айдап, анысын сатып, тытынып картошка айдап, мунусун сатып жүрүп эле тыңып кеткендер көбөйдү. Очорулган бойдон оорунан турбаштай болуп көрүнгөн айылгычтактар да адегенде менчикке тийген койлорун Кытай спиртине айыр баштап, баш көтөрбөй ичип жатып соолукту. Анан дүйнөдө жашоо, оокат тирчилик деген бар экенин эстеп, акырындап баш көтөрө баштады. Бара-бара тамташын жаңырткандар, Бишкектен темир тунук алып келип үйүн жапкандар, алкынтып машина мингендер көбөйдү. Мындай май жукпастардын көзүн умаштай ачкан Аскар Салымбековдун Кудайга жагар иши болду.
Көрө албагандар да толтура. Энесин урайын ошолордун. Ошолор да кишиби? Баары ууру, баары аферист. Ушинтип арам оокат менен жан бакканча тентип кеткеним артык деп силкинип тура калып, жана чегип ырыткан тамекисинин пүчөгүн жерден алып кайра күйгүзөт. Бутунда Кытайдын баш ачылып кеткен ботасы. Бир караганда жука каралжын байпак кийип алгансып көрүнгөн менен жакшылап байкасаң балким 1 айдан берки, балким 1 жылдан берки жолдун чаңы үстү-үстүнө сиңе берип, тажагандан кап-кара болуп кеткен жылаңа шыйрагын көрөсүң. Бейшибай аке. Баса Сабисти жалгыз эле Керим аке эмес, биздин көчөдөн Бейшибай аке да айдачу. Сабисти салаалап бышып калганда зымтордун алдынан сойлоп кирип койнубузга солоп чыкчубуз. Айылдагы жападан жалгыз монтёрубуз да ушул киши эле. Ушул асырда бирөөлөрдүн үйүнө конок келсе, айылдарда свет өчүрө салмайды. Дүйнөдө биринчи биздин Бейшибай акем сойлоп тапкан болсо керек деп эле ойлой берчүмүн. Анткени бирөөлөрдүн куда мудасы кыз кыркыны төркүлөп келсе ошол үйдүн свети жалп дей түшчү. Ай, бирдемкеңер дороп алып Бейшибайга чапкыла дешчү. Ошентип барып күйгүстүрүп келишчү. Раматлык Бейшибай акем алтын киши эле. Ичинде от ойноп келатканда алдынан чыксаң жалынып жалбарып, чечектин тагы калган бети алдагайдан албырып, кучагын жайып тосуп алып, көпкө дейре кое бербей, бети башыңдан чоло жер калтырбай өпкүлөп атып, эмшеңдеп жашып да жиберчү. Таза кезинде жолуксаң тааныбай, саламайсаң такыр алиге албай, дүлөй немедей тескери карап басып кетчү. Мени энемден бөлөк чындап эркелетер атам жок болгондуктанбы, же эркектин эркелеткенин эңсейинби билбейм. Кээде Бейшибай акем кызуу келаткан күндөр атайлап алдынан чыгаар эле. Ошондо ал мени бооруна кысып алып, алдыңа кетейин жалгызым, дүйшөмдөн калган белегим деп көкүрөгүнө кысып алып, бир маалда кое бериңиз деп жулкунганыма болбой өп чыттап жатып араң бошотор эле. Бир кысыгы Бейшибай акем аталуу балдарга антип жалынчу эмес. Оросо маалында оозуна бир тамчы да ара калбай, ичкилигин кан буугандай токтотуп, каадалуу басып, кадырдуу аксакалдарга кошулуп, тарава намазга жыгылып, такыбажанга айланып, оросо кармап, өмүрү ичкилик менен ымаласы жок киши өңдөнүп, жуп оросо бүтөөрү менен көчөгө кайрадан ак көрпө жайылып алып, жадырап жайнап, ырдап чыгаар эле раматлык. Кээде Бейшибай акем түндүн бир окумда өз тамын өзү айланып, согуштан алган орден медалдарын тагынып алып, «Макиш, я кроп проливал, я берлин брал» деп кыйкырып жүргөнүн көп укчубуз. Бир жолу жамгыр төгүп турганда кой десе болбой, когтясы менен зымгарагайга чыгып кетип, зымгарагай менен кошо кулап түшүп эчтеке болгон эмес. Бейшибайдын колдоочусу чагылган экен деп айтышчу. Кудек аке. Ойноп жүрүп биздин айылдагы Кудек аке менен Абдыразак акенин суу талаша кетип жакалашып атканын көрүп калдым. Абдыразак аке жакшы эле муштайын деп күрөктөй колун күүлөп келатып эле токтоп калат. Кудек акенин колу башын кайрып келатып эле токтоп калат. Анан бир маалда Кудай урган киши экенсиң, Кудайга койдун деп бурулуп алып басып кетти. Кудек аке өзү балжайган жоош, бетинде кылы чыгып турган калы бар, эч кимге кымындай зыяны жок. Кудай алкаган сонун киши болчу. Бирок бир кызыгы жөндөн жөн эле, эч ким күлдүрбөсө деле жама жайы жайылып, тиштери кашкайып, улам күлүп жиберип турар эле. Жыйналышта да, дасторкондо да, талаада мал издеп жалгыз кетип баратып да, ал тургай өлүк коюлуп жаткан жерде да улам күлүп турчу. Ошенткени биз үчүн аябай кызык көрүнчү. Кокус Кудек акенин караанын көрсөк болду. Тысылдап чулкап барып чийдин түбүнө жашына калып, жакындап келгенде алдынан чыгып салам берип, күлгөнүн көрүп алып, моокумузду кандырчубуз. Көрсө мунусу туулгандан бери эле нерп менен байланыштуу пайда болгон дарт экенин билген эмес турбайбызбы? Абдыразак акенин жини кайнап, жакшы эле ачуусу келип муштайын деп баратып күлүп жибергенде эмне кыларын билбей, шалдайып туруп калып басып кеткенинин сыры ушул экен. Айылда Кудек аке менен бир да киши мушташа алчу эмес. Күлкү деген жакшы болоорун ошондон кийин түшүнгөм. Турсун аке. Өмүрү кесип окубаган Турсун акем жаңылыктын баарын daarаткана колтуруп алып окуп эле. Ага кесиптин айы, жылы, качан, кайсы жылы чыкканы баары бир болчу. Окуса эле болду. Мындан 2-3 жыл мурдагы окуянда көбүртүп жабыртып, көрсө андай эмес турбайбы? Ой, мындай турбайды беле жабырап айта берчү. Турсун келе дегенде эле жеңем, турмоло, атаңдын кесипти окучу маалы болуп калды. Ачкан үйдө аке ороп келген кесип турат. Акисин күйүп салып ошону алып бер деп баласын жумшап турар эле. Турсундуку деле бардык кишилердикиндей эле үстү ачык, 4 таканы жаман-жуман жыгаштан эптеп тургузулган,
Анан аны тол же биз жактагылар айткандай кара кагаз менен айланта курчап салган туалет болчу. Кире бериши жерине эски брезент плашты сөгүп илип койгон. Эшиги ошол. Шамал болгон сайын этек башын түрүнүп, желпилдеп тура калмайы бар. Колуна кесит бурдаган Турсун аттап келип ошол туалетке олтураар менен белинен өйдө жагы короюп сыртка чыгып калчу. Олтурса да жөн олтурбай кыйкырып: "Эй, сары, кызыл көт чылым чегип калыпсың, айлык алгансың го, Эй, бейшен, катының шаардан келген го, базарлык барбы?" деп өткөн кеткенге тийишип олтурчу. Бир жолу эне Турсун көтүн кесип мен ажит экен десем: "Өкмөттүн сөзүн көтү ачылган киши жакшы болчу беле балам, сен антпай жүр" деп койду. Жаан төгүп өтүп, жердин мээси эзилип турган бир күнү эртең менен ошол Турсун кирип келди, капыл-тапыл. "Каным Гүлене, келе максымыңдан. Тиги жаман энең Дурайындын жармасы да качпай калыптыр" деп энем чоң шынага мелт калт кылып куюп берген максымды бирден менен тартып жиберип: "Ата максым эмес бекен, келе дагы бирди куй. Талканың барбы? Жан эле бербейсиң менен. Мындай максымга талкан чалып ичсе бейишке чыкпайбы" деп бакылдап, шашпай олтуруп талканды чалып ичип алып, өтүгү менен сырттан ала келген бир таш тегилайды энем экөөбүздүн жалгыз ала кийисибиздин бетине таштап чыгып кете берди. Жөн чыкса да мейли эмеспи? Баратып ооз кудалистен тарс эткисе эки осурду. "Чоң эле киши бутуна арчып кирбейби" дедим. Балам, ал ар кимдин дээринен" деп койду энем. Мен жанараак ак матекеде максымга келип, "Үйгө кирбейсиңби" десе, бутум жаман деп кирбей, сырттан ичип алып кеткенин ойлоп, Турсунга кыжырым келип, эмне үчүн Кудай ушундай дээринде жок кишилерди жаратпай койбойт деп ойлодум. Талип аке. Мен көкбөрү тарткандардын арасынан суурулуп чыгып, мараны көздөй чойгон жигиттин такымында салаңдап бараткан башы жок улакты көп эле көргөм. Айылдын улгайган кишилери, айрыкча аялдар, Талиптин башы жок дей берчү. Бирок аялдар анын эмне үчүн башы жок дээрин такыр эле түшүнчү эмесмин. Талиптин башы бар болчу, болгондо да башы чарадай болчу. Ал келатканда балким чын эле башы жок болуп жүрбөсүн деп айыябай карачумун. Башы чаап бараткан атынын бир оң жагына, бир сол жагына мына үзүлүп түшүрөй салаңдаган бойдон өтө береле. Кулап түшпөгөй эле деп жүрөктү шуулдатып, билегиндеги камчысы жерге сүйрөлүп, жөн жаткан көчөнүн жанын койбой татырактатып, ансыз да кимге үрөөрүн билбей, коргондун түбүндө эригип жаткан иттерди ызычуу түшүрүп чаап өтүп кетчү. Дарбазаны жапкылап Талип келатат деп үлгүргөн катындар үлгүрүп, үлгүрбөгөндөр этегине чалынып аттап короосунан үйлөрүнө кире качканча шашчу. Бу жолу да Талип аке тагыл ошентип, аз эле жерден башы сүлүп түшүдөй салактап, биздин көчөдөн чаап өтүп кетти. Чөп коруктагы чөптүн үстүндө жатып алып, Качкынбай Усманалиевдин Азаптын тагы деген китебин окуп аткам. "Сакен, алдыңа кетейин, китебиңе алаксыбай тиги жиндини жакшылап карап тура көр" деди эжем. Эже Талип аке Касый акеникинен өттү. Абдырай акеникине бурула жастап барып, кайра Тел акенин үйүнүн тушуна токтоду. Кайда бурулаарын билбей эки жакты карап туруп, бери бурулду. "Эже, дарбасаны жап, түз эле биздикин көздөй келатат" деп кыйкырдым. Тукан эжем чок баскандай карбыластап, дарбасаны жаба салганы далбастап баратканда: "Жеңе, токтот, дарбасаңды жапкан жатасың. Же Касым акемди бересиң, же арак бересиң" деп айкырган Талип оозунан ак көбүк чачканатын демитип жетип келди. Дарбасаны жабам дегенин көрүп койгонуна айыбай уялып калган эжем эмне кылаарын билбей: "Акең сугат деле, түшүп айран ич" деди. "Айранга талгак болгон киши жок, арак алып чык" деди Талип. Эжем үйгө кирип кайра чыгып, "Үйдө арак ичкен киши жок, молга арак алып ич" деп үс сом сунду. Аңгыча тоокторун айдап бастырмадан бат менен чыга калды эле. "Бат менен мен арак ичип атам" деп барк этти Талип оолжуп. "Иче кой балекетиңди алайын, ичпей анан" деди бат менен. "Бүгүн үйгө барбай кечки арак ичем" деди Талип. "Ошентип менин этиңди алайын, үйгө барганда эмне кылмак элең? Кечки иче кой, сен ичпегенде ким ичет эле" деди бат менен. Талип аке аласасы бар немедей эжем берген акчаны колуна уушта да кайрадан аттын оң капталына бир, сол капталына бир ойгон бойдон татырактатып чаап кетти. Бир маалда анын дүкөндөн тике өйдө тактын көчөсүн көздөй чаңдатып чаап баратканын көрдүм. Арак ошондо орус акчасы менен 3 сом 62 тыйын болсо керек эле. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин "Агындылар" аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.